Сөз Исхак Абсаманович Масалиевте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, чакырылган коноктор. Эми 40 киши жазылып, 3-окууда суроо бергенге деген бул бирдеменин белгиси бар да. Маселе чийги бар бир. Көптөгөн суроого жооп да алынбай калыптыр да. Биринчи, экинчи окууда. Ошондуктан бул жерде маселе бар. Эгерде жыйынтыктап кийин режим тароо иштеrini кайтарса, менимче ката болбойт. Балким айрым маселе чечилип калат да. Мен суроо бергим келип атат да, мындай да. Мага да кайрылып атат, баарыбызга кайрылып атат. Эки тарап бар экен. Бир тарап кошулсун, дачалар, экинчи тарап кошулбасын дейт. Илгерки завод фабрикалардын четте турган дачалар көпчүлүгү жашагандар баягы айылдан келип жашоочу болгондон кийин аларга прописка керек, бала бакча керек, мектеп керек, анын үчүн статус болуш керек. Алар сөзсүз кошулсун деп. И табигат боюнча кошулуш керек. Себеби жерлер бош болбойт да. Тилекке каршы 93-жылдан кийин реформадан кийин көптөгөн иштер ишке ашкан эмес. Айрыкча жер бөлүнүп, ар бир айылдык округ өзүнө тийиштүү жерлерди баланска алган эмес. Мисалы үчүн суу чарбада ушундай болуп калган. Көптөгөн жерлерде суудун эси жок болуп атат да. Ошол жыйынтыгында биз бүгүн ушуну сезип атабыз. Негизи жер бардык жерде мамлекеттик болуш керек, бул сөзсүз. Ал эми аны алып салуу жеке менчиктен бир гана соттун жолу болуш керек. Мына сиздер бир аз адаштырып атасыңар. Силер айтып атасыңар, эгерде келишим менен алынбаса, анда жаран сотко бергенге укуктуу деп мына эжеке айтып атат. Анын артында турган жигит отуруп айтат, жок, соттун чечими албетте. Мен статьяны карадым, жок андай соттун чечими менен алынат деген. Сотко кайрылса болот деп атат. Анын өкмөт менен ким сотко кайрылат? Ким соттоша алат? Ошондуктан эгерде биз соттун чечимини бир жерге так жазып койсок, менимче ашыктык болбойт. Соттун чечими бизде эң бийик чечим деп эсептелет да. Бул жерде талашканын эч кандай кажети жок. Же балким закон күчүнө киргенде өкмөт ушуну эске алып, ар бир изъятие, каждое изъятие должно быть решением суда. Однозначно. Имущество изымается только решением суда деп турат. Биз болсо бүгүн, мисалы үчүн ошто мага кайрылышты, мен жакында катышып берем, билбейм ким жооп берет. Мурда курулган үйдү жол курабыз деп, үйүңдү алып тышта деп атат. Кандай алып тышта? Же сатып алыш керек аны? Же альтернатива кылыш керек да? Жөн эле келип туруп, давай буз үйүңдү алып кет, жыгачкыңды алып кет, темир тезегиңди алып кет деп, андай болбойт да. Болуп атат, себеби биз иштетип аткан мыйзамда көптөгөн жетишпестиктер бар да. Муну оңдошубуз керек. Мен силерди чакырып атам, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, все-таки режим тароо иштеrini кайтарып дагы бир иштеп чыксак, мен ойлоп атам, 1-2 айдын ичинде мындай чоң бир жоготуулар болбойт го менимче. Ушунча жылдан бери чийки болгондо ойлоп көрсөңөр, мен сунушум ушундай, мен жанагы 18 депутаттын сунушун колдойт элем да. Режимди өзгөртүп кайра бир тактоого жөнөтсөк туура болот да. Рахмат.